Дин өзү жалпысына алып келип караганда татаал нерсеби деген суроого кантип жооп берсек болот? Дил татаал эмес. Дил бул 24 саат жашоо. Уктаганда канча өкүм бар. Мисалга мынтип жаат, бисмилла деп жаат, турганда, дааратканага киргенде, сыртка чыкканда, бирөө менен саламдашканда, бул биз 24 саат жашообузду динге айландырып койсок, ошол бизге ибадат болуп эсептелет. Мынеке Ар бир мисалы үчүн азыр сүйлөшүп отурабыз, бул Аллахтын өкүмү менен ушул жерге отуруп калдык. Эми Алла Таала тилибизге эмнени буйруду? Жакшы сөз сүйлө дегенди буйруду. Ошону сүйлөшөлү азыр. Жаман нерсени сүйлөбө деди, сүйлөбөйлүк. Ушул нерсе ар бир өкүмдө. Тамак жегенде, ушул өзү ибадат. Ар бир тамак жегенде каралы, тамак адалбы, бисмилла деп отуруп, оң кол менен жеп, акырында шүгүр келтир. Кийим кийгенде, кичине узунураак аврат жерди жапкан нерсени кий, салттуу кийимиң шариятка жараштуу болсо ошого кие бер, ачык болбосун, жөргөмүштүн билеклерин сүрөтү болбосун, же бир кайсы бир капырлардын ибадат кылганда кие турган кийимге окшобосун. Андан сырткары кийимди кие бер. Дин өзү жеңил экен. Аны оор көрүштүн кереги жок экен. Ал эгерде оор болбогон болсо, аны адат кылып аткара берген ар бирибизге пайда экен. Алла Таала субхана таала өзү башынан бизге милдет жүктөгөн мезгилде биздин колубуздан келген нерсени жүктөйт турбайбы? Туурабы? Биздин колубуздан келбеген нерсени жүктөбөйт экен. А эгерде биздин колубузга келген нерсени жүктөсө, анда ал нерсени биз адат кылып аткара берсек, ал чындап эле ибадатка жеткире турган нерсе болот го дейм. Ооба, динди биз мындай барктуу кылып алышыбыз керек да. Сахабалар барктуу кылып алганда эң кымбат нерсе дин болуп калган жашоосундачы. Азыр биз барктуу кымбат эмнени кылып алдык? 10 жылдап жаныбызды кыйнап, малыбызды сарптап, анан убактыбызды кетирип, үй салдык мисалы үчүн. Үй салдык, 10 жылда бүттү. Андан кийин ошол үй бизге ошол кеткен жаныбыздан, убактыбыздан, эмебизден дагы акчабыздан дагы кымбат болуп калды да үй. Ооба. Эми ошого бирөө келип, акырын таш менен терезесине таш атып көрсүн, же бир дарбазасын келип бир бычак менен мык менен кырып кетсин. Биз камераларды коюп алганбыз, ушундай сактайбыз, кароолчу бар, өзүбүз эле түнү менен зытып коюп турабыз. Жанагыны биз коргоого эми өзүбүздү кароолчу сезип алдык, үйдүчү. Кызганычыбыз ошого деңгээлге жараша. Ооба. Бир мисалы үчүн ушунча мээнет кылып, убактысыз жаны малы, убактысыз кетип бир машина алды дейли. Эми ошол машинаны ушул бир чийигине дагы бирөөгө ыра көрбөйбүз да. Аябай сактайбыз. Дал ушундай кайсы бир нерсеге жан мал убакыт сарп кылсак, ошол нерсе бизге кымбат болуп чыга келет. Сахабалар жанын, убактысын, малын ушу динге бердиби? Эми дин аларга эң кымбат нерсе. Аны бирөө ташыргыса, динге каяша айтса, же бирөө аткарбай койбаса, же дин жаман деп атса, алар чыдай алган эмес да. Ошону эми ошолордун кадыр баркыны билген. Ошон үчүн биз дагы эгер үйүбүздө дин мындай кадырлуу, барктуу болсун, бекем болсун десек, сөзсүз буга убакыт бериш керек. Убакытты баягындай таалим өтүп, же бир мечитке барып, ошондой бир аракет кылып, убакыт анан мал дүйнөдөн каржылаш керек. Себеби ал жерде китеп алыш керек болот, дагы кандайдыр бир нерселер керек болот. Ошол эле учурда биздин жаныбыз да кыйналыш керек. Эч ким үйүндө отуруп профессор болуп кетпептир. Бир эле жөн эле бир жанагы шайтан арабаны миниш үчүн барып үйрөнүш керек экен бир жерге барып. Жөн эле бир баягы айдоочулук күбөлүгү алуу үчүн 2 ай барып окуп, ошол жерден устаздан үйрөнүш керек экен. Бирок ошол жерде баягы неме деген машинаны айдоо максат эмес да. Ал жерден үйрөнүп, келип биякта жашоодо минүү да. Ошондой эле бул медреседе, же бир дааватта, же бир ушундай бир сабактарда барып отуруу максат эмес. Ошол жерден үйрөнүп келип, эми үйүңдө жаша. Үйүңдө ошонун кадыры баркта. Үйүңдө ошону ишке ашыр деген сөз да. Ошон үчүн биз бул нерсеге кадыр барктуу болуу үчүн ошол нерселерди сарпташыбыз керек. Алла разы болсун. Юсуп Тамула, сиз пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадисин эске салдыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи жөнүндө айтышат. Эгерде пайгамбарга келип пайгамбардын өзүнө тиешелүү сөз айтса, капарына да алчу эмес дейт да. Өзүнө шек келтирген маселеге капарына да алчу эмес дейт. Чынын койгондо себеби дегенде билебиз да, пайгамбарыбыз сыйкырчы дешкен, жалганчы дешкен, кандай гана сөздөрдү айтышпады. Аны бакшы дешти, аны көз ачык дешти, аны иши кылса бардык нерсеге доомат кылышты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөөсүнө да ачуусу келген жок дейт да. Качан адамдар келип туруп,
Allah'ın dinine şek keltirip, Allah'ın dinine bir söz тийгизеген mezgilde paygambardan açuusu gelip, gürü tamırı şişip, mаңдайы kızarıp çıkıp çele deydi da. Ушундан билсек болот, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чындап эле диндин кадырын билип алып келген да. Диндин кадырын билип жеткирген да. Мына ошондуктан ар бир мусулман динге келген мезгилде бул дин мен үчүн жеңил деп келиш керек дагы. Ошол жеңилдин камын көрүш керек экен да. Себеби дегенде биз чындап эле бүгүн баягы мен бир адамды көрдүм. Машина базарда элек, жөн базарда элек эсимде жок. Бирок bir adam менен сүйлөшүп туруп, анан кийин узагыраак сүйлөшүп калдык. Жаныбызда турган машинеге анан билесиз го, баягы күн ысык болчу. Анан кичине сөйнүп туракчы деп эмне кылдык? Колубузду коюп, сөйнүп турсак, бир мезгилде машина нээси келип калды. Машина нээси келип, кечирип коесуздар, мен машинем менен жылып кетсем дедим эле дегендин ордуна, сен эмне кылып атасың? Эмне бул жасап атканың? Деп кайсы бир акарат сөздөр менен келип тийген эсимде да. Анан мен таң калдым, мен бирдемке кылып койду окшойбуз деп ойлоптун. Анан карасам, колуңду тартпайсыңбы деп, анан мага эмне кылды? Түшүндүрдү. Анан мен таң калдым, мынчалык бул машина кымбат экен. Менин корпусум темирден жасалган эмес эле. Менин колум, тырмактарым жезден эмес эле. Мен кармасам жумшак кол менен кармадым. Анан таянып турдум, кайра кеттим, ал темир машинеге. Бирок сиз айткандай, адамдын махабаты, ашыктыгы, эси дарды материалга ашып кеткенден кийин ага болгон кызганыч дагы ошого жараша эмне болот экен? Ашып түшөт экен да.